Замир мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздин ысымыңыз Vision компаниясынын тегерегинде соңку 1-2 айдан бери массалык маалымат каражаттарына көбүрөөк айтыла баштады. Өзгөчө социалдык түйүндөрдө журналист Ыдырыс Ысаков даярдаган материалдан кийин көбүрөөк жазылып жатат. Мындан улам сизге мындай суроолорду берсек, өзүңүз ачык, так жооп берүүгө даярсызбы? Макул, даярмын. Анда айтыңызчы, мына ушул Vision компаниясынын азыркы жетекчиси катары журналист даярдаган материалда Арслан Момошов аттуу мырза интервью берди да. Анан бизде эң негизги эле тоо көтөр суроодон баштайлы. Vision компаниясынын чыныгы, ээси ким түптөгөн, компания кайсы жылы уюшулган, учредители ким? Учурда сиз айтып өткөн Арслан Момошов, ал компания менен эч кандай байланышы жок. Ал мен наемный работник болгон, жумушка алган, главный инженерим болгон. Vision компаниясынын 2015 жылы мен өзүм жалгыз түптөгөнмүн. Ага чейин мен өзүм жөнүндө кыскача сизге маалымат берип коеюн. Туркияда өнөр жай кесиби боюнча окуганмын, Туркияда. Андан кийин 2005-тен 2018-ге чейин Россияда миграцияда жүрдүм. Миграцияда жүргөндө чоң 3 заводдун курулушунда иштедим. Ошол заводдор ушул күндө иштеп атат. Миңдеген жумушчулар иштеп атат. Сиз ал жакта кайсы кесипти аркаладыңыз? Өнөр жай инженер болгонмун, андан кийин начальник отдел, анан директор службы, андан кийин зам директор болуп иштегенмин. Курулуш тармагынын мындай күнгөй тескенин баарын үйрөнүп, өздөштүрүп чыккан экенсиз. Ошондой курулуш боюнча, ошол сиз айткандай эң суук жерлерде курулушту кылган өздөрү билет. Миграцияда жүргөн биздин жердештерибиз баары билет. Миграцияда кантип иштейт, талаада, заводдордо, фабрикаларда эч кандай коммуникация жок жерде завод куруш өзү өтө кыйын иш. Туура. Ошол жерде иштеп жүргөндө мен бир күн Кыргызстанга бардык эле кыргыз мигранттарга окшоп кайра келип, өзүм мекенимде кызмат кылсам, иштейин деген оюм болгон. Кыялданып жүргөнмүн. Анан ошол ал жакта кыздарым төрөлдү, алар чоңойду, анан Кыргызстанга кайтууну көп ойлоп жүрдүм. Ошондон 2018-жылы акыркы чечимди кеңешип, үй бүлөм менен Кыргызстанга келип, Vision компаниясыны баштаганмын. Эмне үчүн ошо курулуш тармагына келдиңиз да? Эмне үчүн көп кабаттуу үйлөрдү салсам деп ойлондуңуз? Ал кезде Ошто аз беле андай үйлөр? Себеби биринчи экономикалык негизде ойлонуп карайсың, кайсы ишти жумушту кылсам деп. Экинчиден мен өзүмдүн, ар ким өзүнүн түшүнгөн, билген жумушун кылса, ошондо кайра ошол жерде ийгилик болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен курулуш тармагында жүргөм, оңой болгон жок. 2017, 18, 20 жылга чейин рухсат алып, курулуш кылыш өтө кыйын болгон. Ошол бюрократиялык процесстер аябай көп болчу да. Ошондой. Демек, бул Vision компаниясынын жалгыз түптөп учредители катары дагы өзүңүзсүз, бүгүнкү күндө? Албетте, мен 2024 жылдын 5-6 майына чейин жалгыз учредитель өзүм директор болуп турганмын. Арслан Момошов мырзага анан ушул Vision компаниясын өзүңүз түптөсөңүз, сиздин балаңыз болуп атса, бул кантип берип койдуңуз? Эмне болуп кетти? Берип койгондун бир себеби бар. Ошол 2021-22 жылдан баштап, 22-жылдардан баштап Ош шаарында курулуш тармагында ошол кирпичтен өтө көп проблема болуп аткан. Биз бир жыл мурда төлөп коебуз, убагы келгенде, сезон келгенде ала албай жатканбыз. Ошол маселени чечиш үчүн ойлонуп көп сыртка чыктым, выставкаларга бардым. Кирпич чыкчу эмес беле ал кезде? Кирпич чыгат эле, бирок курулуш өтө көбөйүп кеткен үчүн, элдин баары курулуш менен алек болуп баштаган үчүн биз объекттерибизди, бетондорду бүтүрөбүз, бирок кирпич ала албай жүргөн күндөрүбүз көп болду. Жумуш токтоп калат да. Жумуш токтоп калат да, объекттерибиз да көп болгон. Ошол маселени чечиш үчүн кандай альтернатива жаратыш керек болгон. Ошонун негизинде өзүбүз кирпич завод курганга да аракет кылдык. Бирок ал өтө кыйын экен. Андан кийин сезонный жумуш болот экен. Ал бизге жакпады. Бизге современный, технологичный бир производство деп ойлоп, ошол газобетон завод курабыз деп чечкенбиз. Анан ошол боюнча бизнес проект жасап, көп финансовый курулуштарга бардык. Эң аягында Российский Кыргыз көнүгүү фонд бизге колдоо көрсөтүп, макулдук берип, ошону баштаганбыз. Муну эмне үчүн айтып атам? Ошол проект башталгандан кийин мен көбүрөөк ошол проект менен жүрүп калдым. Ошонун өндүрүшүнү тезирээк жолго салып, тезирээк курулуштарыбызды бүтүрүп, ошол эле өзүбүздүн үлүшчүлөргө тезирээк үйлөрүн тапшырайлы деп аракеттин негизинде жүрдүм. Андан кийин
2024 май айында эмнеге өткөзүп бердим? Өткөзүп берүүсүнүн себеби Германияда биздин оборудование даяр болгон. Анан Украина Россия согушу болуп аткан себептен бизге оборудование чыгарып өндүрүп берген завод санкцияга кирип калды. Санкцияга киргенде анан мен ойлодум, бул жакта ал жакта кирсе санкция, бул эми өкмөт Европа өлкөлөрү, батыш өлкөлөрү, булардын укуругу узун, көп. Анан ошого биздин курулуш компаниябыз Визион группка бир таасир болбосун деп, мен аны өзүмө байланыштуу, аялыма, иниме, башкага өткөзбөй, мындай өзүм ишенген, 20 жыл деп дос деп жүргөн адамга өткөзүп бердим. Ошол убакыт сен деп туруптурсуң. Ошондо толук өткөрүп берип атасызбы же кандайдыр бир бөлүгүбү тактоо үчүн? Ага 60% ага, анан мен өзүмдүн ошол жерде бизде чогуу иштешкен бажама 40% өткөзүп бердим. Буну өткөзүп берип атканда мен алардан 1 сом алган жокмун. Акча алган жокмун, квитанция болгон жок. Акт прием передача деген болот өзү официально. 6 ошол май айынын башында бул компаниянын менин Визион курулуш компанияларынын объему ошол жердеги биздин обороту 2,5 миллиард сом болгон. Анан ошол күндөгү балансовый стоимость компанияда баягы нераспределенный бөлүнбөгөн прибыль деп коет. Кирешелери пайдадан түшкөн. 120 миллиондон көп киреше бар. Бул бухгалтерияда документтер алып тактаса болот. Бул туура, муну текшерсе укук органында көрөт. Мен жөн эле өткөзүп бергем, бул фиктивный эле. Ошондо туруп турсун, ушул маселе оборудование алып келип алайын, өндүрүштү жолго салганга чейин жолдо башка маселе болуп калышы мүмкүн деп, ошону өткөзүп берип турдум. Ошол. Азыр эми ал киши бул сизден баягы мындай өткөрүп бердиңиз да, жөн эле фиктивно да. Азыр эмне үчүн сизге анда ал кайтарбай жатат да? Бул маселе жаралып атпайбы азыр ушул? Ал мезгилден кийин 6 ай өттү, жылдын аягы келди, отчетный период деп. Сүйлөшүү кандай жүрдү эле? Отчетный период келди. Анан мен кайра өткөзүп бер деп айттым. Анан ал тигини шылтады, муну шылтады, эң аягында 13 январда өкөз жолукканда мен кылган кызматыма эмне бересиң деди. Мен айттым, азыр кызматыңа беребиз, макул, проблема жок. Мен сени ошол 6 ай жумуш иштедиң деп. Ар бир адамдын эмгегин баалай билиш керек. Бул өндүрүштө, бизнесте ошондой. Макул деген, бирок мен эч нерсе сөз берген эмесмин. Себеби завод жумушка кире элек, үлүштө курулуштар кечигип атат, ошол маселени чечишибиз керек. Анан ушул 6 айлык мезгилде деле мен аны жалгыз таштап койгон жокмун. Ошол жерде биздин керек болгон акча каражат болуп калсын, мисалы Жалал Абадта жерибиз бар деп $500,000 сатып, мен колго карматтым. Ушу мен дагы эгер керек болсо буякта деп колдонгун деп. Болбосо мен ал жерди алып сатып заводмо иштесем болот. Мен завод токтотуп коюп, биринчи үлүшчүлөрдүн таламын талашып, ушул элдердин акчасын мага ошо миграция иштеп келген адамдан үйлөн тезирээк тапшырып коелу деп мен ошого жардам берип аракет кылып. Башкача айтканда, сиз сырттан башкаруу жүргүзүп эле аттыңыз. Жумушка өзүңүз аралашып эле жүрдүңүз, Ооба, бирок мен көбүрөөк сыртта жүрүп калдым. Бирок постоянно телефондо алар менен сүйлөшүп, эгер маселе болсо айтып аткан, кандай болду, мындай болду деп, укук органында, архитектурада, башка маселелер боюнча ар бирин чечип аткам. Даже айлык маселеси болгондо аралашып кирип чечип аткам. Мен ушул мезгилде чечип эле жүрөм. Просто эмне болду? Жаңы жылдан кийин 13 январдан кийин биз аны менен көп сүйлөшө албадык. Ал ошол мен өзүм эгер алып кеткен болсом, мен машинам фирмага катталган, мен минип жүрөм. Аны азыр арестке салып койду бул киши. Ал мен жөө жүрөм азыр. Мен кала берсе бир апта болду, менин өзүмдүн келинчегим менен койгон парковкабыз. Өткөзүп албапмын, мен өткөзүп алсам, мен акча урдап кетсем өткөзүп алат элем да мен. 5 жыл болду ал үйдү куруп бүткөн жашап атканыбызга. Ал парковканы да сатууга чыгарып койду. Бул мындай уят, кыянаттык болбойт да аманатка. Ону аманатты ээсине кайтарып бериш керек. Мен айтып атам буга кайра эле. Кел жакшылыкча сүйлөшүп бүтүрүп бергиле, мен курулуштарды убагында тапшырайын деп атам. Ыдырыс Исаков даярдаган материалдагы айтылган жагдайларга көңүл бөлөлүчү. Ошол жерде журналист дагы, анан Арслан Момушев мырза дагы белгилеп атпайбы? Бир катар объектилер башталды, бирок алар дээрлик толук бүтпөй, анан ошол элдин же үлүшчүлөрдүн каражатын жеке кызыкчылыгында ошол завод, мечит жана башка объектилердин курулушу үчүн чыгарып кеткен депчи. Буга эмне дейсиз? Биринчи сиз айттыңыз, видеону мен да көрдүм, толук карап чыктым. Ошол жерде мен 2019-да курган үйүмдү көрсөтүп атат. Мен Россияда чоң жетекчилик кызматта $4,000-5,000 айлык алып иштеген адаммын. Аны барып ошол мен иштеген компаниялардын аттарын берем, барып тактап сурасалар, алар мен жөнүндө маалымат беришет. Анын бул курулуштар расмий кат жолдосо жооп келет. Жооп берет анда. Мен канча жыл иштегем, кандай бонустар алганмын, кандай иште жүргөм, мен
Россияда миграцияда ошол чоң компаниялар жетекчи болуп жүргөн досторум деле бар билет менин ким экенимди бул жерде. Экинчи жана мечит боюнча биз айттым эмески эң башында, сүйлөшүүнүн башында биз 5ке жакын объектти 2020да тапшырганбыз. Ошонун негизинде эсептеп чыгып, ол бүткөн объекттер элдин уже элден кутулуп үлүшчүлөрдөн чыккан пайдага ошол мечитти биз жакшы ниет кылып курганбыз. Анан ал жака куруш үчүн да мен Кыргызстандын любой жерине курушум мүмкүн. Мен өзүм айылыма куруп ал деген туура эмес. Ошол жерде муктаждык болуп, ошол жердеги айылдын аксакалдары, ошол жердеги өзүңүздөр барып көрсөңүздөр, ушул күндө жанындагы эски мечит турат, бузулган эмес, ошол бойдон турат. Ал жерде намаз кылууга вообще шарт жок, мүмкүнчүлүк жок. Ошого биз элге айткан үчүн биз тапкан акчабыз эл үчүн деле жүргөн адамбыз. Чөнтөгүмө коюп койгон адам эмесмин да. Ошол курдук, иштеп атат, адамдар азыр намаз кылып атат. Андан кийин акчаны алып чыгып кетти, Өз заводдун курулушу үчүн салып койду деп атат да. Заводдун курулушу үчүн мен посредством маалымат каражаттарына чыгып атат. Российский Кыргызский өнүгүү фонд $9 миллион берген. Ушул мезгилге чейин биз $8 миллион освоение кылдык. Дагы $1 миллион ала турган акчабыз бар. Анан мен ала турган акчам болуп турса, мен эмнеге акча каражат чыгарып кетем? Мен чыгарган жокмун да. Анан өздүк салымы деген жер бар ал жакта. Мен өзүмдөн ал башка жактардан, мен өзүмдөн карыз, башка мен башка булактардан алып колдонгонмун. Ал жактан бирөөсү РСК банктан алганмын. Ошол визиондон алып чыгат нерсе жок бизде. Мен алып чыккан нерсе биринчи визионду элдин үйлөрү бүтсүн, тапшыралы, андан кийин болот деп. Бул завод деле өзү ошол элдин ошо объекттерди бүтүрүш үчүн айтып атат, сиз айтып аткандай объекттерден көп баштаган депчи. Ал бир убакта баштап алган бардыгын тең, анан мындай компаниянын өзүнүн бир планы жок болду, стратегиясы жок болду, анан ошон үчүн башаламандык болуп кетти деген негизде айтып атышат да. Өзү өндүрүш тармагында иштеген жетекчилер, жумушчулар билет. Дүйнөлүк өндүрүш BMW, Mercedes чоң компанияларда өндүрүш программалар болот. SAP деген, ERP деген программалар бар. Биздин ошондой эле, мен ошондой өзүм ошондой бэкграундтан келген адаммын. Биздин Vision компаниясында да ошондой өзүнүн бизге заказ берип өндүрүш программасы бар, ERP деп. Азыркы бул Арслан Момошев же башкалар муну түшүнө бербейт. Булар андан узак системадан узак адамдар булар. Булар башы, булар күнүмдүк иш менен эле жүргөн адамдар. Муну түшүнө бербейт. Булар себеби булар жетекчилик кызматта иштеген эмес бул адамдар. Биз ошондой программаны биз Европейский өнүктүрүү банкы менен жасап, визиондо ушул күндө иштеп атат. Бизде визиондо систематичный подход бар. Ар бир клиенттен түшкөн акча банкка түшөт. Анан банкка түшкөндө бир эле банк эмес, ар бир объектке өзүнчө шот ачканбыз. Өзүнчө банктардан, бир эле банктан эмес, башка банктардан шот ачканбыз. Ошол жерде видеодо айтып аткан адамдардын шоттору совсем башка бир банкта. Ошол жерде бухгалтери дагы ал жерде айтып атат, мен инимди күнөөлөп атат. Ал жерде менин иним эч кандай бухгалтер болгон эмес. Ошол үлүш ээлери, ошол квартира алгандар бар тактаса, ошол жерде бухгалтер, акча алган бухгалтер, ошол жердин объекттин жетекчиси Кутубайұлы Кайназар деген, бухгалтери Имамедин Колдошев деген. Ошол экөө жооп берет, персонально жооп берет. Ушул күнгө чейин мен талап кылып атам, отчет алып келгиле деп. Ошол проблема болду, элде чыккан, ыдырыста, видеодо чыккан адамдардын объект боюнча отчет алып келгиле деп атам. Булар отчетны мындай кармаган эмес. Булар ошону бере албай жатат. Булардын эң чоң проблемалары азыр мен көрүп атам, убакыт өткөн сайын ыдырыстын видеосунда убакыт өтүп кетти. Түшүнүп атам, булар отчетторду ошол кылган иштеринин жообун бере албаган үчүн булар ушундай кадамдарга барып атат деп ойлойм. Жеке сиз ошол мындай жарым жылга же ушул акыркы мындай жанагыдай талаш тартыш жараткан мезгилге сырттан көз карандысыз аудит жасатып көрөйүн деп ойлондуңузбу? Мен ойлодум деген эмес, мен даже международный эң чоң аудитор компания менен договорду кылып алып келип август айында булар колуна бердим мен. Давайте мына ишти бүтүрө жылдын аягында ушул компания менен мына акыркы 1 жылдын 6 айдын биз аудитин кылайлы деп. Аудит компания кол коюп договор алардын столунда турат. Бирок алар аудитти ойлогон жок, аудит кылбайбыз деп жүрүшөт. Аудиттин акчасын бербейбиз, тияк деген ойдо жүрүшөт. Мен 24 саат ар дайым даярмын. Алып келишсин, аудит кылабыз. Биздин эсептерибиз баары так. Мурдагы мисалы акыркы биз эң мурдагы 5 объект бүтүргөндөгү мезгилде карасаңыз, андан кийин деле объекттерибизде биз баары прозрачный. Бул документтерибиз бар жайында. Төлөгөн налогторубуз Оштогу эң чоң, эң көп налог төлөгөн организациялардын катарына киребиз. Жылыга канча салык төлөйсүздөр?
курулуш тармагында жылына деген болбойт, объект бүткөндөн кийин налог чыгат. Ошону төлөйбүз, ошонун негизинде төлөйбүз да. Айтыңызчы, анан эми мисалы жана аудит боюнча же болбосо сизге ишеним болбосо, анда алар өздөрү делеги каалаган аудитордук компаниясын алып келип киргизгенге сиз макулсуз да, Мен туурабы? макулмун, любой время каалаган Кыргызстанда, бирок нормально мындай тааныш билиш эмес, мындай аккредитованный, мамлекет тааныган, аккредитациядан өткөн аудит компания алып келсе, мен 24 саат көрсөтүп берем баарын. Кандай кылышты көрсөтүп берем. Аслан Момошев мырза мындай жарым жыл болуп калган экен, жанагы мындай башкаруу жүргүзүп атканначы. Эмне иш бүтүрдү? Сиз анализ жасап көрө алдыңызбы сырттан? Арслан Момошев ошол мен өткөзүп берген убакыттан кийин, ошол мезгилге чейин мен эмне топтоп жыйнап койгон болсом, ошолорду сатып эле 6 айын убактын өткөздү. Анан 6 ай убакыт өткөндө деле биз бул 6 ай мезгилде, ушул мезгилге чейин бул кылынган жумуштан тезирээк көбүрөөк жумуш кылсак болот эле. Бул берген аманаттан өтө секин, шашпай, ошол эле мен берген. Ал сырттан сатып алдым деп атат, бирок 1 сом акча алып келип койгон жок бул киши. Аны далилдей албайт. Мисалы мен мага келгенде 2020 аягында алып келдим окшойт. 60 000 сом менен келген менин главный инженерим болгон. 2 жыл главный инженер болуп жүрдү. Иштеп жүргөндө айтат элем, мына мындай отчеттер бер, канча арматура, канча бетон кетип атат. Чыгарып бериң дедим. 25 жыл. 5 жылдан ошол отчет бере албаган адам. Анан бул каяктагы бизнести, каяктагы мен сатып алдым деп айтып атат да. Мен таң калып атам ошону көрүп. Бизде дагы таң калтырып атат. Эгерде ошондой иште, ошондой кемчиликтер болуп атса, сиз кантип эле ишенип берип салгандыгыңыз? Ушул нерсе ой жаратып атпайбы? Туура, коомчулук ошону түшүнбөй калышым, кантип эле өткөзүп берип атат да. Мен айтып атпаймынбы, ошол эле мен биринчи өзүмдү ойлогон жокмун. Ошол эле мен дольщик деп коет, үлүшчүлөрдүн ошолорго бир иш болбосун, таасир болбосун, мен завод куруп атып, анан буюмда тартып кетиптир, санкцияга кириптир визион деген маселе болбосун деп мен ошону өткөзүп берип атам да. Болбосо өткөзүп бербейт да, мен жоопкерчиликти ар дайым алганга даярмын. Ошол үлүшчүлөр менен жолукканга, алардын маселелерин чечкенге, объекттерди тездеткенге, ар бир объект боюнча менде конкретный иш пландарым бар. Бул жерде айтып атат, эми ушул үлүшчүлөрдүн мындай бүтпөй аткан объектилерин кантип бүтүрүп атасыздар деген дагы соол болгондо, ошол Арслан Момошев же азыркы визиондун жетекчиси айтып атпайбы? Биз коммерциялык объектилерди сатып жана башка мындай ойлорубуз бар, ошонун негизинде ишке ашырабыз деп. Ал ошол айтканды ошол тактап айтса, ошол коммерция объекттер ким мезгилинде даяр болупту, курулган, качан даяр болупту, каяктан асмандан алган жокту булар. Ошол мен ушул мезгилге чейин келген, мен жетекчилик мезгилиндеги курулган менин мээнетимде ошол. Ол өзүгө ээлеп алып атат, андай эмес ал. Сиз ушул жарым жылдан бери мындай үлүшчүлөрдүн арасында эгерде ошондой наразычылыктар болуп аткан болсо, жеке өзүңүзгө кайрылып атышабы, же өзүңүз ошолор менен жолугушууга аракет кылып, процессти, кырдаалды түшүндүрүү аракетин көрдүңүзбү? Мага ушул мезгилге чейин элдин көбү Ош шаарында мени жакшы билишет. Ошол чоң объекттерибиздин көп өзү билесиз, курулушта тааныштары, туугандары, дос жары алат да. Ошолордун бардыгы жазат. Бир күндө эмес, күндө мен ондогон сообщение алам. Анан мен ошол маселелерди алып келип буларга айта берсем, булар жумуш кыла албай калат, Арслан Момошев деген. Мен ар бир клиент боюнча жолугуп, Ошто, Бишкекте, даже Россияда, Туркияда жолуккан клиенттерим бар. Ошого түшүндүрүп, ушундай маселе болуп атат, кичине күтүп тургула, силер экен кечиккенибиз үчүн кошумча мындай кызмат кылып беребиз, ремонтуңарды white box деп, башка нерсе кылып беребиз деп, мен ар бир менен бирме-бир сүйлөшүп жолугушам. Мен качпайм эч качан жоопкерчиликтен. Азыр эми мисалы ошол үлүшчүлөрдүн кызыкчылыгын кантип коргоп, анан алардын талабын кантип аткарайын деп турасыз эми азыркы түзүлгөн кырдаалдачы? Кырдаал боюнча биринчи мен визионго жоопкерчиликти алышым керек. Баарын ордуна коюп, документтарын өткөзүп алып, менде полномочия болуш керек, ошондо мен жоопкерчилик болуш керек. Мен үлүшчүлөрдүн баштаган объекттерибиздин баарына куруп бүтүрүп элдин колуна тапшырайын деп турам. Анан өзү тактасаңыздар болот, Ош шаарында визион куруп эч качан мыйзамсыз курулуш кылган эмес. Бардык объекттерибиз мыйзамдуу. Эч качан биз мыйзамсыз объект кылган эмеспиз. Мыйзамдуу деген нерсе эмне деген? Ошол үлүшчүнүн укугу корголот деген сөз. Мамлекет тарапынан, туурабы? Ошондой. Укук коргоо органдарына кайрылып көрдүңүзбү? Эми азыркы түзүлгөн процесс сөзсүз мындай бир чыңалууну жаратат, аны сөзсүз юридикалык мындай бир кырдаалга туш келип калды да, туурабы? Туура айтасыз. Мен ушул мезгилге чейин сүйлөшүү жолу менен, переговор жолу менен маселени чечейин деп атам. Бирөөлөргө жамандык кылып каалаган жокмун. Бирок ушул даражага келдик. Мен өзүмдүн укугумду, укуктук талаада Кыргызстанда мыйзамдар иштейт. Өзүмдүн укугумду
талашканга азыр мен ошонун аракетин көрүп жүрөм. Демек сиз азыр прокуратура органдарына кайрылдыңыз. Баарына кайрылам. Прокуратура, СНБ баарына кайрылам. Мен өзүмдүн укугумду кайтарып алам буюрса. Мен ошентип Кыргызстан адилеттик башталдыбы ошол процесс же азыр даярдык көрүп атасызбы? Даярдык көрүп атам. Мен Кыргызстан адилеттик бар деп ишенем. Укук коргоо органдары карап чыгып, муну туура чечим чыгарып беришет деп ойлойм. Анан дагы бир маселе, ошол материалда айтылды да, ошол материалдагы берилген суроолорго дагы жооп алгыбыз келет. Анткени сизден ошол эле үлүшчүлөр ушул жоопту күтүп жатышат деп ойлойм да. УКМКга сиз мындай Замир мырза өзүнүн мыйзамсыз жасаган иш аракеттери боюнча кирип, жооп берип, алты бүлүк кусуп чыкты деп эми мен тырмакчанын ичинде айтып жатам. Ушундай болгондугу дагы айтылууда деген пикир айтылды да. Чынбы шыгын айтсаңыз? Андай нерсе жок. Киргениңиз чынбы УКМКга? Кирген жок, сурак болгон жок. Биз ошондой боюнча бизге келди, алар документтерибизди текшерди. Баары мыйзамдуу экенин ишенгенден кийин ал маселе жабылды. Учурда Бишкекте дагы көп кабаттуу үйдүн курулушун баштагансызбы? Ал юридикалык жактан ошол Визион компаниясына тиешеси барбы, жокпу? Бишкектеги курулуштун юридикалык жактан дагы финансовый жактан эч кандай байланышы жок Визион менен. Ал өтө эки башка нерсе. Ал менин сиздикичи тиешеси жокпу? Менин да тиешем жок. Мен тааныган досторум. Мен просто өзүм курулушчу катары ал жигиттер курулуш кылган эмес, тажрыйбасы жок. Мен консультация бергенмин. Ошол эле маселе. Замир мырза, дагы бир маселе айтылып атат. Турак жайларды Визион компаниясы мындай өзүнүн мөөнөтүндө бүтпөй атышынын себептери эмнеде? Биринчи себептери бул процесс албетте башка объектилерге деле тиешелүү көрүнүш да, бирок сиздерде дагы ушундай болушу. Мындай да мен жогоруда да айтып өттүм, биздин Визион компаниясында мыйзамсыз курулуш жок деп. Анын эмнеге айтып атам? Биз ошол жерде 5-6 объект болсо Ош шаарында 2019, 18, 19, 20да жер ээлери менен договор кылып алганбыз. Бирок документация иштери өзүңүз билесиз. Градосовет деген бар, градосовет кээде 1 жылда бир болот, кээде 3 айда бир болот. Анан топтолуп калат, чогулуп калат. Кээ бирөөнүн миң культура деген бар Ошто Сулаймантоо ЮНЕСКО кирген үчүн. Анын маселелери бар. Бул ошол документациянын аягында барып чогулуп калып, бир мезгилде бүтүп калды да. Анан биз бир мезгилде башташка туура келди. 2020-жылда пандемия кирип калды. Анан биз ошол бир мезгилде баштап, бир мезгилде эле биз сразу баштап алып, биз деле билебиз. Биздин экономика расчетторубуз бар. Бир мезгилде баштап куруп, жоопкерчиликти аткара албасак биз баштабайбыз. Ошол мезгилде баштаганбыз. Ошол мезгилде биз элге сатканда биздин баалар өтө башка баалар болгон. Ал 2020-21-21деги баалар $400, $500 болгон. Ошондо биз объекттердин баарына бир 60-70% сатканбыз. Бирок андан кийин өзүңүз билесиз, Украинада согуш болду, пандемия кирди, инфляция деген бар. Баалар көтөрүлүп кетти. Азыр текшерип келсе, ошол объекттерди өзүндөн түшкөн акча өзүнүн объекти бүтүргөнгө деле жетпей калышы мүмкүн. Жетпей калса, мен өзүм жоопкерчилик алып, сырттан акча алып, керек болсо завод иштеген заводдон акча алып келип, мен ошону бүтүрүп элге тапшырайын деген аракетте жүрөм азыр мен. Сиздин иш процесс боюнча да жана заводдун оборудованиялары, жабдууларынын бардыгы каралбай, тышта жатат, мындай иш жакшы жүрбөй жатат деген дагы мындай жүйөлөр айтылбадыбы? Бул боюнча эмне дейсиз? Биз Кыргызстанда уникалдуу завод куруп атабыз. Немис технологиясы менен да. Анан бул технологиянын ар бир этаптарында рабочий проект деген бар, проектный работа деген бар. Ал проекттерди Германия бизге проект жөнөтөт, биз Кыргызстанга проект институтка алып барабыз. Алар изучать этет, Кыргызстанга адаптация кылат, макулдуктарды алабыз. Ар бир станоктун даже бетонун куюш үчүн биз уруксат алып куюп атабыз. Биз бу Кыргызстанда макулдук берет, Германия туура эсептепсиңер, ошону кылгыла дейт. Ар бир иш поэтапно кетип атат. Ошого убакыт созулуп кетти. Жабдуулар Германиядан келди. Жабдуулардын 80% келди. Акыркы 3 фурабыз бизде 7 айдан бери жолдо келди. Себеби өтө чоң станок болгон үчүн ар бир өлкөдөн өзүнчө уруксат алыш керек экен. Ошого кечигип атат, биздин проект кечиккен себептердин бирөөсү да ошол. Андан кийин жабдуулар сыртта турат, бирок жабылып турат. Ал жабдуулардын баары келгенден кийин растаможка кылабыз. Биз азыр растаможка бүтмөйүнчө биз алып станокторду установка кылганга бизде укугубуз жок андай. Биз жоопкерчилигибиз бар. Ошол баары станоктор келгенде бир таможенный код менен код ТНВ деп коет. Ошол код ТНВ менен основной средство отурат. Андан кийин биз уже
монтаж жумуштарын баштайбыз. Ошону күтүп атат азыр. Негизи бул заводдун курулушу башталганда анын техникалык, экономикалык негиздемеси, тызысы бар болчу да. Албетте бар. Журналист айтылып жатпайбы, биринчи булар жатакананы куруп алышкан, анан кийин башка мындай план жок болгон депчи. Жок, ал жерде конкретный бизнес план бар. Ар бир этаптын график работ деген бар. Биз немистер менен өзүн согласовать этилген. Ошол жумуш менен кетип атат. Ошол же сиз айтып аткан өзүңүз туура басымда айттыңыз, ТЗ деп технический задача деп коет. Ал монтаж работа келе аткан немистер, түрктөр, жумушчуларга биз аларга жатакана менен камсыздап бергенге милдеттүүбүз. Болбосо болбойт. Анан ал жерде айыл жеринде өзү көрсө болот. Эң жакын эле жер мындай шаар болгон Кадамжай шаары. Кадамжай шаарында бир квартира биз 4 ай таба албай жүргөн күндөрүбүз болгон. Жөнөкөй эле Оштон, Бишкектен жумушчулар келсе, биз алар жата турган жер таппай жатабыз. Анан Европадан келген адамдын анын өзүнүн трудовой кодекс деп коет, ошонун жумуш шарттары бар да. Аларга биз ошо шартты кылып бербесек, ал жетекчисини, фирманын ээсин укпайт экен булар. Жумушту токтотуп кетип калат экен. Бизге ал маселе ишибизге өтө чоң тоскоолдук берет, залака тийгизет. Ошон үчүн биз биринчи ошону кылганбыз. Шартты кылып берели, анан бул жакта жумуш болот деп. Завод качан ишке берилет? Буюрса ушул жердин 4-кварталында завод ишке берилет деп аракет кылып атабыз. Бул завод эгер толук кубаттуулукта иштеп баштаса, анда жалпы региондун жанагы газобетон менен камсыз кылат экен да. Түштүк жергесинин баарыны буюрса камсыз кылат. Азыр ушул мезгилде Өзбекстандан өтө көп газобетон келип атат. Өзбекстан 3 завод Кыргызстанга иштеп атат. 240 адам, 140 адам прямой биздин заводдо жумуш менен камсыз болот. Ана косвенный деп коет, кошумча 250-300 адам жумуш менен ошол жерде үй бүлөсүн багат. Азыр визиондо мурдагы ошол бирге иштеген өнөктөштөрүңүз менен байланышыңыз барбы? Байланышым бар. Ооба, ушул жерде кыскача өнөктөштөрүм жөнүндө маалымат бере кетейин. Жакшы болот. Бизде визиондо эң башында айттым, мен өзүм жалгыз курганмын, өзүм ээсимин. Бирок мен ошол Кыргызстанга келгенде, Кыргызстандын шарттарыны, Кыргызстанды билбегеним үчүн мен булардын документаль эмес, негласно пайдага шерик деп 2 өнөктөш алганмын. Бирөөсү Бактияр Колдошев, экинчиси Кутубай уулу Кайназар деген. Бирок аларга да конкретный жоопкерчиликти мойнуга бергенмин. Бактияр Колдошев деген ошол биздин наружный совет технический шарттарды ошолор бүтүрүш керек деп. Бирок ушул мезгилге чейин ушул бир 5 объект тапшырдык, 6 объект куруп аткан болсок, ошолордун документтерин бүтүргөндө өзүнүн жоопкерчилигин эч качан аткарган жок. Арада келип өкмөттө бир өзүнүн тааныш бир Ош обл администрацияда 2 жыл ал жакта иштеп жүрдү. Жумушка эч кандай келген жок. Анан Кутубай уулу Кайназар деген ошол видеодо да айтып атат. Ал кишиге мен ошол Vision Residence деген объектибизде офисти бардык шартты иштөөгө шарт жасап куруп берип, ошол жерде офисин да даярдап берип, отдел продажаны өзүнүн ошол жерде бухгалтерини отургузуп, жоопкерчиликти мойнуна илип, бухгалтерини коюп, отдельный банктан, Optimum банктан шот ачып, азыр ошол жердеги үлүш ээлери договорлорун ачып караса, Optimum банкта шот турат. Ошол экөөнүн гана колу өтөт, менин колумда өтпөйт. Ошонун негизинде бул акчалар түшкөн. Ушул киши ошондон бери уруксат алып мен документ жасап даярдап бүтүрүп бергенден кийин бул түшкөн акча менен ошол курулушту аткарып бүтүрүш керек эле. Бул кишиге мен канча жолу айттым? 10 жолу, может 30 жолу, 100 жолу айттым. Ошол жер сен ишиң, мен отурган жакта, берки жакта отурган жерде жумушуң жок сен деп. Ошон сен объектте отурушуң керек. Объект бүткөндө буяка келе турган адамсың деп. Бүгүн айтам, бирок бир саат барып коет, андан кийин барбайт. Буякта жүрө берет. Булардын максаты экен, эмне экенин түшүнбөдүм. Булар таяр акчага келип алып, башканын мээнетинин арасында кирип чыгып эле жүргөн, жумушту аткарбай, жоопкерчиликти алышты. Вообще каалабаган адамдар экен. Мен азыр таң калып атам азыр ушул мезгилге чейин. Сиз анын баарын азыр түшүнүп атасыз. Мен азыр түшүнүп атам да. Анан булар келип туруп эле визионго азыр кирип ээ болуп отурушуп алды. Мен мээнетиме, мен кылган эмгектериме. Бирок мен үлүшчүлөргө дагы айтам. Бул кишилер бирөөнүн мээнетиге ушинтип отуруп алаган жоопкерчиликсиз адамдар. Бул азыр деле кеч эмес. Мен өткөзүп, мен ушул жумушту объекттер куруп тапшырам. Бул кишилер андай ой жок. Мен ойлойм, булар бүгүн өтөт, 2 күн өтөт, андан кийин кайра эле ошол эски үйрөнгөн адат өлгөндө калат дегендер жүрүшө берет булар. Жоопкерчилик алганды вообще булар билбейт. Замир мырза, эми акыркы аракетиңиз кандай болот азыр? Биринчи мен азыр визионду өзүмө кайтарып алышым керек.
Бул үчүн мен укук коргоо органдарына кайрылам. Алар так адилеттүү чечим берет деп ишенип турам. Ушул жерден да аларга кайрылам. Менин талабымды талашып, менин укугумду коргоп бериңиздер. Ушурда мен өзүмдүн түптөгөн 6 жыл башкарып, мен ар бир кирпичини, ар бир жерине кирген, ар бир кычыгын берген компанияма кире албай жатам. Кала берсе мен компаниянын машинам арасында турат. Мен аялым менен койгон парковканы булар сатууга чыгарып, бир объявление эмес, 4-5 жерге асып коюштур. Мени мазактагансып да, мен көрүп турат. Элдер айтып атат, мен кошуналарым айтып атат да ошондочо. Мен көрүп атам аны. Мен бул күндөрдө өтөт. Мен ушул жерден дагы бир жол кайрылам Арслан Момошевго. Аманатты кайтарып берип кой. Ошол жерде сиз айтып башында айттыңыз Ыдырыс Исаковдун видеосунда деп. Бул иштер менен мен инимди күнөөлөгөн, инимдин өзүнүн сатып алган өзүнүн машинасында булар алып коюшту азырчы. Ал дагы жөө жүрөт. Анан мен айтам Арслан Момошевго, биз муну кыйнай берсек, эл кыйналат. Биз экөөбүз такталашып, биз ишти бүтүрө албай жүрсөк, бул ишти визионду талашып жүрө берсек, эл кыйналат. Элдин кыйнап отурушуна азыр керек жок. Элдин аманатын тезирээк беришибиз керек. Ошо кеч боло электе мага кайтарып берсин. Мен өзүм жоопкерчиликти алып, өзүмдүн кире албай жүргөн, бүгүнкү күндө кире албай турган офисиме барып отуруп, жумуштар жолго салам. Мен өзүмө ишенем. Соңку суроону бере кетейин. Журналист Ыдырыс Исаков сиз менен жолугуп, мындай кеңири маектешүүгө, сиздин жоопту угууга дагы даяр экенин билдирди. Кайрылып көрдүңүзбү же ал киши сизге байланышка чыктыбы ушул күндөрдө? Замир мырза, мен сиз жөнүндө азыр эми уккан көргөн маалыматтардын баардыгын бергенге аракет кылдым. Анан эми өзүңүз ушудан бир тыянак чыгарып, жок андай эмес, Ыдырыс мырза сиз туура эмес айтыпсыз, иш жүзүндө бул мындай болгон деп айта турган болсоңуз, ошолтип айтканга бир даярдыгыңыз болсо, мен даярмын. Менин телефонум мына астында жазылат, ошого жазып койсоңуз болот. Же болбосо чалсаңыз болот. Мен байланыштамын. Анан сиздин үнүңүздү да чыгарганга бизде орун бар. Туура айтасыз. Видеодо ошол жерде өзүңүз көрдүңүз, мен жардамчы байланышкан. Даже ал видеодо мен жардамчымдын аватарын тамашалаптыр. Машинаны коюп алыптыр, тияктыр. Ал ар кимдин өзүнүн эрки да. Машина коюу, башка нерсе коюу, космоско чыгабы, мисалы да ошол жерден тамашалап, туура эмес. Адам тааныбаган адамды ал антип мазактабаш керек, Ыдырыс Исаков да, менин оюмча. Анан мен четверг күнү ошол мезгилде өтө көп заводдун жумуштарында жүргөн болчумун. Мен четверг күнү келем деп айтканмын. Бирок мен эртеси эле келдим. Эртеси эле понедельник булар воскресенье күнү мага чалып атышкан, базар күнү. Мен понедельник байланыштым. Обедтен кийин жолугайлы деп айтышты. 15 мүнөттөн кийин жооп беребиз деп айтты жардамчысы. Кийин өзүнө чалып аттым. Вторник, среда, четверг мен 4 күн, 5 күн байланыштым, бир жума. Мен байланышка аракет кылдым. Бул мага байланышка чыккан жок. Мен ошол жерден дагы айтам Ыдырыска да. Мен документально любой жерде мен суроолорго жооп берген даярмын. Андан кийин дагы бир апта күттүм, өзү чыгып калабы деп. Чыккан жок. Анан мен мажбур сизге келип, ушул жерде коомчулукка мен кызыктырган суроолорго жооп берейин деп чечтим да ошол. Эми дагы бул жагдайдын жакшы мындай мыйзамдуу талаада чечилишин каалайбыз. Ийгилик каалайм. Рахмат сизге.